Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, чыган журналист жана акын Гүлжамиля Шакирова 1955-жылы 28 декабрда Актала районунун Жаңы Тилек айылында туулган. 1987-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн бүтүргөн. Эмгек жолун Актала райондук маданият үйүндө маданият кызматкери болуп иштөөдөн баштаган. Андан соң кыял өндүрүштүк кол өнөрчүлөр бирикмесинде уус саймачы, Эни тил гезитинде кабарчы, Токтогул Сатылганов атындагы Адабият музейинде улук илимий кызматкер болуп, 1994-жылдан баштап өмүрүнүн аягына чейин Улуттук телерадио корпорациясынын Кыргыз радиосунда баяндамачы болуп эмгектенип, Нуска, Дил жаңырыгы, Мен кыргызмын, Бейпүлтүн программаларын даярдап эфирге чыгарган. Кыргыз Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Азабына төшөлүп кайран жаны, акыл эске ыр болуп айланганы, аалам жиреп келатат, аалам жиреп, Айкөл Манас кыргыздын пайгамбары. Канча жанга нур болуп ийитпеди. Манас биздин күнүбүз бийиктеги. Манас акыл кенчи деп түшүнбөсөк, эл болобуз каңгыган күйүттөгү. Изде бугуп айтканын Манасчынын. Иликтешти далайлар Манас сырын, өлкөбүзгө улуттук байрак кылып, өзөк кылып созолу Манас сырын. Манас айтат Айкөлдүн урпактары, аалам жактан куюлуп ырсаптары, боюнда бар келиндер бүтүк кыла, Манас уксун балаңар курсактагы. Манас айтат нур элдин уландары, ую бугат адыр тоо кыраңдары, баарыбызга жакындап келаткан сыйт, бабалардын руху уланганы, касиетин Манастын туюналы, калкымдай муштумдай жыйылалы, батыш элдин желегин желбиретпей, бабалардын наркына сыйыналы. Өтөлгөлүү эмгек жолунда Гүлжамиля Шакирова УТРКнын мыкты журналисти наамын алып, КТРдин отличниги төш белгиси менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын ардак грамотасы менен жана Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы менен сыйланган. Сапардагы каркыра, Даанышман кеп, Дил азык, Карайлаба кан Манастын урпагы китептеринин автору. Акындын 30га жакын ырына оон жазылып, Кыргыз радиосунун алтын казындасында сакталып келет. 2022-жылы акындын ысымы өзү туулуп өскөн Жаңы Тилек айылындагы китепканага берилген. Гүлжамиля Шакирова 2023-жылы дүйнөдөн кайтса да, анын калеминин жыты, үнүнүн мээрими, ырларынын жылуулугу кыргыз маданиятында жашап кала берет. Ал ар бир окурманга, ар бир угарманга жарык тартуулаган инсан болчу. Гүлжамиля Шакированын жаркын элесин ыйык эстеп, анын чыгармачылыгынан күч алып, калтырган мурасына таазим этебиз. Эргитип жылдызы көп түнүң менен, элиме ырдайм шаңдуу үнүм менен, айланып ар кыймылым карап турган ата журт мени сүйгөн күнүң менен. Мекеним мага чачкан нуруң менен, мээримге бөлөп турган түрүң менен, мен бүгүн коюнуңда эргеймин да, мезгилди жадыратам ырым менен. Бүгүн мен жакшырларым иргеп алам, жараткан жалгабалар тилге салам. Бүгүн мен алп мекенди ыргайлантып, жаңырган жалпы добуш үңгө салам.